Азамат бул белгилүү таланттуу актер десек жаңылышпайбыз. Анткени мындай 9 тасмага дагы катышкан бул оңой иш эмес. Ар бир тасманы көрүп көрсөңүздөр чын эле жогорку деңгээлде мыкты аткарганын дагы күбө боло аласыздар. Ал эми Азамат, сизге биз 3 этаптан турган оюнду даярдап койдук. Биринчи этап бул жөп жөнөкөй. Тамашоо сахнасында дагы ал талантты көп көргөнбүз. Кыздарга тийишүү айымдар, дискотекада бийлеп аткан айымдар болот. Сүйлөштүкпү? Кичинекей бала өзүнүн улуураак бир айымдарга дерзко тийишип аткан бул биринчи этап. Экинчи этапты бир аздан кийин түшүндүрөбүз. Сиздин бул жактан баштайсыз, кыздар бул жакта бийлейсиздер. Биз дагы бийлеп турабызбы? Акырындан бийлеп турасыздар. Бизге мындай кичинекей бөбөк тийишсе неудобно. Ошо сиздер дагы корс жөпүрө берсеңиздер болот. Көрөбүз бул Азаматтын актерлук чеберчилиги кандай экен. Кадимкидей жашоодо кичинекей бала тийишсе кандай болот, ошондой эле. Анда эмесе импровизация Азамат Улановтан 1 2 3 кеттик. Жоңгуз. Сизде ижиминка барып турбайбы? Андан Оно тишиңизде такалып калыптыр. алып эмеспи? Номериңизди бербейсизби? Кайсы номериме? Жана 0553 деген телефон. Коляскаң каякта? Сиздин палаткаңыз каякта? Коляскаңызга отуруңуз, айдап кетип калайын. Не то экенсиз. Атыңыз ким? Алтыным, сен атың ким? Красавчик. Красавчик дейт. Мен сени апаң болом, алтыным. Чоң апа окубай. Баракелде. Баракелде. Эми биз азыр кесиптештерибиз үчөөбүз бул жактан четирээк жылап туруп, эми сиздин пародия талантыңызга кезек бермекчибиз. Бул жакта белгилүү Голливуд актерлору, бунун арасында сиз кумир туткан дагы актерлор бар. Демек биз эң алгач эле сиздин уруксатыңыз менен ошол актердон баштайлы. Кесиптештер даярсыздарбы? Келиңиздер бир кадам ортолукту бошотолу. Азыр эң алгачкы пародия Азамат Улановтан Джим Керриге. Эң жакшы көргөн Джим Керрини тураңыз. Калаган кино, любой кинодон, калаган эпизодду, калаган диалогтор менен бир гана Джим Керрини турайсыз, мен 1 2 3 дегенден кийин. Джим Керри, Азамат Уланов. 3 2 1 go. Файт. Баракелде. Сонун. Жакшы. Ал эми бул жактан муну биз алып коебуз. Калгандарын эми экзамен сыяктуу эле өзүңүз тандасаңыз болот. Бул жакта 4 калды. Оңойлорун, кыйындарын. Жок, беттен. Мындай номосу. Джек Воробей. Бул белгилүү пират Джек Воробейдин образын кандай деңгээлде жаттап калдыңыз экен, окшоштура алат экенсиз жок дегенде Голливудка барып келген адамдын дагы ошол талантын көрүп калалы. Азамат Улановтан Джек Воробей. Сен бияка тур. Болду жубар. Мен Джек Воробеймин. Птица эмес, воробеймин. Сен яктан түшүр. Мен Джек Воробейди ойноп албайм. Азамат башында чыкканда Джек Воробей эмес эле Джек Алкаш ойноп кетти окшойт. Сен бияка тур, мен бияка ичем деп тур. Анда эмесе Азамат артты карап туруп тандаңыз. Анткени бул жактан сизге окулуп калып тур, кол менен тандаңыз. Калаганын. Арнольд Шварценеггер. Терминатор. Кандай окшоштурат экен көрөлү да. Дудудун деген үнүн да беребиз азыр. Саундтрегин да беребиз. Туруп келген эмоцияларын баарын окшоштурабыз. Эгерде Терминатор кино тасмасында Азамат тартылса кандай болмок? Жаңы пайда болгон Терминатор Азаматтын үстүндө кийими жок, жаңы көтөрүлүп бараткан кези DJ Торос звугун коет. 1 2 3 съемка. Мага сенин кийимиң керек.
Maga senin giyimin gerek. Maga senin giyimin gerek. Veresin. Şunday. Senin de neyse kaç olmayı. Анда эмесе бул жактан эки вариант калды. Кааласаңыз Азамат мырза Брюслини турасаңыз болот, кааласаңыз Гүлжайна Атаканованы турасаңыз болот. Азаматтын бир өзгөчө таланты бар. Бир адам менен 20 минут сүйлөшүп калса, аны дароо эле ошол орунда пародия кыла алат экен. Брюслини көргөн эмес, кинодон көргөн, бирок Гүлжайна менен айым менен жана жарым сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Окшоштура аласызбы же Брюслинини алып тандайсызбы? Брюсселе танышып коркотум. Брюслини тандаңыз, андагы ойлоңуз кайсыл жерин ау деген жерлерин андан соң баштайсыз. Жаттап алдыңыз бул образдарды. Сиздердин назарыңыздарда Брюс Уланов. Баракелде. Бул экинчи этап болду, Азамат. Биринчи этап менен экинчи этапты азыр кошобуз. Дагы үчүнчүсүндө жанагы эле дискотекада бийлеп аткан настроениясы жок эжекелерге бул Голливуддун жылдыздарынын кааласаң любой бир образ тандап алып, ошол образды артып тийиш керек. Түшүнүктүү элеби? Калаган образ тандайсыз. Сиздер эми бул клубтун бул жагына келип калдыңыздар. 1, 2, 3. Кайсы жылдыз? Көз көрө алабызбы? Ким бул? Бул кайсы актер? Мен сен спасителиң менен Азамат токтоткой болсок, Азамат кыйнала баштады. Эмне сөз бул? Джим Керри болчу, э? Ооба, Джим Керри. Кол чабуулар чаңырсын, кадырлуу теле көрүүчүлөр. Актерлук, чеберчилик бул эң өзгөчө жана эң оор бир жумуштардан бири. Эмне десеңиздер, такыр эле актер өзү тааныбаган, актриса өзү тааныбаган адамдын образын, ролун жаратыш бул өзгөчө бир кыйын жумуш. Ошондуктан биз сизге анчалык оор эмес, андан бир топ жеңилирээк, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде образды жарата аласыз, канчалык деңгээлде окшоштура аласыз, жана бир ситуацияны элестетсеңиз деп турабыз. Рахат айым, сиз эми модель болуп көрдүңүз, актриса болуп көрдүңүз, клиптерге тартылдыңыз. Эми элестетсеңиз кандай болмок эгерде Рахат Божокоева ырчы болуп кетсе? Эч ордогу жок. Биз сизге белгилүү болгон эле, баарыбызга эле белгилүү болгон бир топ 3 ырчы жана бир нейтралдуу бир ыр даярдап койдук. Фонограмма болот. Сиз образга оозду окшоштуруп, движенияларды окшоштуруп, деги эле мыкты сонун ырдап аткан ырчыга окшош болуп. Ырчылар ушу биздин Кыргыз эстраданын. Кыргыз эстраданын ырчысы. Биринчи ырчыны биз эртерээк сизге айтып койгонго дагы даярбыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова эжекебиздин ыры болот. Бирок кайсыл ыры болот экенин бир жолу угуп туруп андан окшоштурсам болобу деген болбойт. Дароо эле мен бул жактан чоң сахнада Гүлнур Сатылганова дегенде сиз баскандан окшоштуруп, ар бир эмоциясына чейин окшоштуруп аракет кылыңыз. Канчалык деңгээлде окшоштура алдыңыз, балким окшоштура албай калдыңыз. Бизде биринчи орунда күйөрмандарыбыз жана теле көрүүчүлөрүбүз байкамакчы, жана ойлорун комментарийде калтырыңыздар. Бирок Гүлнур эжени оорго дейм. Ошол оор болгон үчүн тандадыктар. Сиз деген актрисасыз. Жеңилдерин тандамак белек. Сиздердин назарыңыздарда Рахат Божокоева Гүлнур Сатылганованын образында. Тосуп алыңыздар. Элиңе жүрөктү арнап салгын, элегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Гүлнур Сатылганова окшошту дегенде бир кол чайып койсоңуздар, туугандар, барсыздарбы? Экинчи образ бул Türk Vision сынагынын жеңүүчүсү Жидеш Идрисова болот. Жидеш десең жанан кайыш кийин алган движениялары менен образга кирип ырдап бериңиз, анын баарын билесиз. Анда эмесе Жидеш Идрисова сиздердин назарыңыздарда аткаруучу Рахат Божокоева Жидештин образында. Кет.
Жакшы. Мына эми бул сиз үчүн сюрприз болот. Кесиптештерим жана телегөрүүчүлөр үчүн да сюрприз болот. Жанагы чейин Гүлнур эжеке жана Жийдеш бул рахат үчүн оңой эле болду, жалаң аял заты болду. Ал эми азыр бир мырзаны окшоштурталы. Кандай дейсиздер? Жөн эле мырза эмес, легендарлуу Бистоунун солисти Бактияр Токторов байкебизди окшоштурсун. Жана буй деген жерлери менен, титирип кеткендери менен, сөздүдө чекеден тер кеткендери менен окшоштурабыз. Рахат Токторов сахнада. Тос алыңыздар. 1, 2, 3, кетти. Мына туугандар, таланттуу адам кандай бир кырдаал болбосун сөзсүз түрдө таланттуу. Кааласаң Гүлнур Сатылганова, кааласаң Жийдеш Идрисова, кааласаң Бактияр Токторов. 3 ырчыны чакыргандан көрө Рахат Божокоюн чакырып алып эле тойго болду. Жалгыз өзү эле окшоштуруп берет. Эмне чарчап калат десем, бүт энергиясын баарын эметип туруп. Сен бийлеп атканда Бактияр байке өзү уялып кеткен болуш керек. Канча жыл мурун азыр так маалыматын айта албайм. Улан байке сиздин Капа болбо карындаш деген ырыңыз чыккан, өзгөчө хит болгон бул карындаш деген ыр. Канча деген түрдүү тамаша болуп формалары чыкты жана Тата Уланды чакырабыз дегенде кыргыздын бүт жигиттери чогулуп кичинен улусуна чейин баары бизге кайрылуу жасаптыр. Капа болбо иним деген ыры жок турбайбы депчи. Азыр ошондой импровизация кылып сизден сураналы. Сиздин төкмөчүлүгүңүздү биз билебиз. Сахна артынан дагы Улан мырза менен машинеден унабыз менен бир шаардан бир шаарга баратканда дагы жаңы эч жакта жок эле жаңы ырлар чыгып кетет. Ошондуктан сиздер менен да бөлүшүп өтөлү. Тата Уландан импровизация, бирок жөн эле импровизация эмес, бул жакта бир түрдүү сөздөр бар. Биз бул сөздөрдү бирден сизге айтып турабыз. Сиз дароо текстин ичине колдонуп кетишиңиз керек болот. Жагок уйгун. Бирок бир эме бар да, ачык эле айтып кетем. Мен төкмө акын эмесмин, мен жазма акынмын. Биз сизди төкмө акын эмес экениңизди билип туруп ушундай төгө турган оюн жасадык, кыйнайлы депчи. Улан мырза, даяр болсоңуздар кол чабуулар жаңырсын, кадырлуу көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр. Тата Уландан импровизация 3, 2, 1 кеттик. Алгачкы сөздөрдү бир сериядан айтып кетейин сизге. Төгүп кете бересиз. Бул сөздөрдүн эч кандай бири менен эмеси жок, байланышы жок болгон эле ушул сөздөр бар болуш керек. Биринчи сөз Кыргызстан, үкү, топ, алам, үңкүр, маңкурт, жоокер, киркамстрой, пескоблок, дерзка, газ 53, машина бар го, зил сыяктуу, муздаткыч, светчи, нан, туман. Бул эми биз даярдап койгон сөздөр, такыр бири-бири менен байланышы жок. Ушуларды эми канчалык деңгээлде окшоштура аласыз, окшоштура албайсыз, эми муну эл чечет жана комментарийге өзү жазсын. Кандай дейсиз? Анда эмесе, Тата Уландан сиздер үчүн импровизация эч кандай даярдыгы жок болгон эле бир 4-5 сөз бар. Ошондон бир ыр болобу экен, болбойбу экен чогуу байкайбыз. 3, 2, 3. Келиңиз канаке кеттик анда, Кыргызстандан баштайбыз. Менин Кыргызстаным, кыргызым, үкүнүн учканын көрүп турасың. Топ кыргыздын арасына аламдын нуру консо, үңкүрүңө жашынбагын маңкурт болосуң. Жоокери болгон кыргыз киркомстромдо жүрбөгүн, пескоблок ташыбагын, дерзкийда болбогун. Газ 53-тү сен муздаткычка катпа, светчи келип калса нанды суратпагын. Туман басып калса
калса анан эмне дейсиң, ой кыргызым, кыргыз кана болгун дейт. Ушундай эле болуп калды. Браво! Баракелде. Ушундай эле болуп калды дейт, бирок кээ бир анча мынча абалдар үчүн даярданып келди окшойт деп ойлоп калды. Светчи келсе, наныңды суратпагын дейт. Az Svetçi nan surap keledi eкен да. Така саламатсызбы, мен Светчим кечээ нан бар беле деп. Жана келатканда Гүлшан эжекебиз мага айтат, ай Санжар ушул баары эле мейли эми кыйнабасаңар эле болду дейт. Оюндачы. Ошондуктан биз эми эжеке сизди ушунча чакырып келип алып кыйнасак болобу же кыйнабай койсок болобу деген ойлоп атып, мейли анда бир аз кыйнайлы, бирок кыйнабай эле коелу деген чечимге чыктык. Сахнага чакыралы. Сизге канча жылдан бери көнүм иш болгон эле жумушту кылдырабыз, бирок бир аз башкача болот эжеке. Оюнга чакыралы. Кол чалар жаңырсын. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биринчи коомдук каналдын легендарлуу диктору Гүлшан Молдоева эжекебизге бир бийлетип, ырдатып, кыйнабай эле коелу дедик. Арноо концерттин алып барып аткан эле образга киресиз эжекем. Келиңиз бул тарапка. Бирок биз сиздин текстиңизге тилекке каршы жакшылап көңүл бурбай, бир аябай шок жигитти өзгөртүп кетиптир. Кантип өзгөртүп кеткен, деги эле редакциядан дагы өтүп кетиптир, бирок түз эфир аркылуу сиздин колуңузга ушул текст келип калыптыр. Азыр башынан аягына чейин токтобой өзүңүздүн жана айткан образыңызда ошол эле подача менен, ошол эле энергетика менен окуп бересиз. Андан соң экинчи этапты эмоцияны өзгөртөбүз, үчүнчүсүндө дагы бир эмоция өзгөртөбүз, бирок текст ушул эле болот. Эң алгач азыр Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Арноо концерти. Чүй облысынан Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанканы туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз. Ташып толуп ден соолук, узун өмүр сизге саамал. Турабыз биз жакшылыктын баарын каалап. Биз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычтар толтуруп, ак тилектерибизди сизге арнап турабыз. Мээримиңиз жана движенияңыз менен роднойдорго жарык жылуулук берип келесиз. Дагы да узак жылдар бою биздин жакшылыктарыбыздын үстүндө баш көз болуп, дерзкий жана зыңк болуңуздар. А также сиздин сый урмат көрөр мезгилиңиздер эми келип олтурат. Туулган күн жакшылыкты жетелесин, өмүрүңүздү узартсын, бактылуу местныйлык доорунда бакубат жашоо насип этип, районовский братишкалардын бал тилине маашырланып, кайгы капа билбей бекем ден соолукта узак өмүр сүрө бериңиз деген каалоолорун айткан Шами, Баха, Нурадил жана Жандос. Могул жерде бир эле ката болду. Могул жерде атак жемес, атак ежжи деш керек. Айтылып койсоңуз, атак ежжи. Атак ежжи. Эми ушул эле текстти эми эркелеп айтыш керек. Аябай эркелеп. Тузя братан деп айтат экенсиз. Кана дагы айтып койгочу. Тузя братан. Кана ана жерге сен да айтып койчу кана. Тузя брат. Сиздин туулган күнүңүз менен. Биз деле бизге караганда сиз назигирексиз Гүлжайна экөөбүз. О, биз анда эркелей албайбыз. Биз могу коркутканын айтайлы, Тузя брат деп. Аракет кылайын эми. Аябай. Анда эмесе Арноо концерти эркелөө вершин. Чүй облысынын Бишкек шаарынын Мощный тургуну. Жок. Чүй облысынын Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз, ташып толуп, ден соолук, узун өмүр сизге самап, турабыз биз жакшылыктын баарын каалап. Сиз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычтар толтуруп, ак тилектерибизди сизге арнап турабыз. А мээримиңиз, движенияңыз менен роднойдорго жарык жылуулук берип келесиз. Дагы да узак жылдар бою биздин жакшылыктарыбыз үстүндө баш көзүңүз болуп, дерзкий жана зыңк болуңуз, Атак ежи. Сиздин сый урмат көрөр мезгилиңиздер эми келип турат.
бактылуу местныйлык тоорда бакубат жашоо, анан насип этип районовский башкармалыктардын районовский братишкалардын бал тилине машыгыланып жата бериңиз. Баракелде. Баракелде, Гүлшан Үчүнчү этап бар болчу Гүлшан эжеке, мас болуп окуш керек эми. Өмүрүмдө мас болуп көрбөсөмчү. Ошо мен де ошону айтып атпаймынбы? Өмүрүндө мас болуп көрбөгөндөр анда күлүп окуш керек. Каткырып, күлүп, аябай токтон албай күлүп аткан болуп окуп койсоңуз, анткени эми чын эле бирок эми Гүлшан Молдоева өмүрүндө мас болбогонун баары эле ишенебиз. Баарыбыз көрөбүз. Бул ачык, айкын сөз дегендей. Ошон үчүн күлгөнүңүздү жакшы көрөбүз жана окшоштурганга аракет кылабыз, бирок такыр эле окшошпойт эжеке. Жок, Сандир анда мас болгондо Назир эже туура берип койбойбу? Назир эжеке туура ойлогомда жашоодо эле көрүп атпайсызбы? Сеники жакшы окшошуп кош керек. Сиз күлүп эле окуп берип койгуңуз эжеке. Эфирде бир ушундай окуя болгон. Түз эфирде болгондо дагы. Анда Күлкүбүздү тыя албай калганбыз такыр. ошо кандай болду экен чогуу көрөчү. Түз эфир Арно концерти. Кеттик, кол чабуулар. Чүй областынча Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанканын туулган күнү менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз. Биз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычты толтуруп, ак тилектерибизди сизге ардайбыз. Чын эле токтоп албай барат Ата кеже, сизди урмат көрөр мезгилиңиз эми келип отуруп. Ошон үчүн туулган күн жакшылыктар жетелеп, өмүрүңүздү дайыма узартып жүрсүн. Анан братишкалардын бал тилине машыган кайгы капаны билбей, бекемде соолук тилеп жүргүн. Баракелде. Мен ойлойм Гүлшан эжеке кирди. Арно концертте сиз ушинтип куттуктаган болсоңуз, ошол эжеке дагы эле унут элек болсо керек. Гүлшан Молдоева, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында бир өзгөчө, күркүрөтөч, шаңдуу, жандуу кол чабуулар жаңырсын. Омардын сүйлөп атканда көзүнө бир кайгы сезими келип, 28ге толуп калдым. Сахнада бийлей турган убактарым аз эле калды дегенде биз дагы жөн кетирбей эми сиздин жана акесин тааныткыча бийлет бололу деп чечтик, Омар мырза. Мурда да бийлеген болчу. Мурда дагы бийлегенсиз, азыр дагы бийлетебиз, бирок мурункудан айырмаланып, сиз биринчисинде сизге биз түрдүү жанрдагы бийлерди бийлеткенбиз. Ал эми азыр дүйнөгө белгилүү болгон бул оюнду 180 тилге которуп ойношот крокодил. Крокодил баарыбызга белгилүү. Бул жакта биздин эжекелерибиз турат. Алар чын эле билишпейт ким болгонун, кимне даярдалганын. Сиз крокодилди бирок жөнөкөй эле сөздөр эмес, бул дүйнөгө белгилүү болгон адамдарды би аркылуу таанытасыз. Эч ордугу жок. Сизге көргөзөм, телекөрүүчүлөргө көргөзөм, жана биздин көрөрмандарга маалымат беребиз. Ал эми биздин кесиптештер эчтекени билбейт. Сиздин кыймыл аракетиңиз менен булар тапкан аракет кылат. Сүйлөштүкпү? Ал эми эмне десеңиз, мындай сиз жакшы көргөн бир инсандын бийиси менен баштайбыз. Разогрев үчүн жеңилирээк болуш үчүн. Андан соң кийинкилери бир аз оор болуп кете берет. Телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, сыналга жакыныраак отуруңуздар. Күйөрмандар кол чабуулар жаңырсын. Омар крокодил бий менен ортого келип бериңиз. Биринчи. Жөп жөнөкөй биринчи. Баарыбызга көрүнүктүү болуп окшойт. Бизге көргөзбөйсүң. Сизге көргөзбөйбүз. Биз табыш керек, Ооба, сиз табышыңыз керек. Экөөңүздөр табасыздар. Мына Омар, сиз көрдүңүз, кесиптештерибиз көргөн жок. Анда эмесе 1 2 3 баштадык. Майкл Джексон. Баракелде. Бул эми репетиция, эң оңой дедик. Андан соң кийинкиси бир аз оорураак. Даярсыз, Омар? Элестетип алыңыз. 1 2 3 баштадык. Оппа, Gangnam Style. Баракелде, жакшы. Мындай булар Санжар жардамчылары жанындагы кесиптештерине билгизип коюптур, айтып коюптур дебеңиздер, айткан жокпуз, чын аларга биринчи жолу көрүп атышат, анда эмесе кийинкиси. Буну эми ушул оорураак, биринчи, экинчиси жеңилирээк болчу. Так.
Ламбада. Жоқ. Жоқ ай, ламбада мындай да. Чыгыш бие. Жоқ. Бұл бір үрітшайым, кім болды екен? Гүлнұр Сатылғанова. Жоқ. Айгерім Расул қызы. Американдар. Шакира. Баракелді. Жоқ, сөйлеуіңіз, сөз қолдауны болмайды. Ошол эле форматтан бирок бираз башкача. Тамаша, мен теле биле албайм. Мирбек Атабеков. Жок. Окшош. Андан кийин чыккан. Кечиресиз, мен Сүйлөбөй. Нурлан Насип. Жок. Окшоштуруп бериңиз. Кана. Табыш керек. Арсен. Жок. Арсендин жакын досу. Мирбектин жакын досу. Омар. Баракелді. Жакшы. Арсендин жакын досу, Мирбектин жакын досу дейт. Ал эми бул байкебизди биз деле жеке өзүбүз аябай жакшы көрөбүз. Кыргызстанда эң мындай ярко бийлеген бирөөлөрдүн. Бул байкебизден. Так. Мерген Турган. Жок. Кандай бийлер бар эле? Ушун эле бар го дейм. Расул Маматкулов. Жок. Мерген Турган мен Расул Маматкулов ушундай бийлер барбы деген. Бул биздин ырчы эмес. Адаштырып атпайбы атайм. Кандай мону? Мындайлар бар эмес эле? Ким? Кандай варианттар бар? Мындай монт билет. Турецкий сериалдардан бери давайт бул. Таркан. Кара эже. Кара эже дейт. Гүлжан эже. Неме? Ким? Күйөөсү еще рэпер. Омар, сиз бийлей бериңиз. Мен? Бийлей бериңиз. Болду ушул эле билгим кеткен мен аны. Эми ал аябай жакшы билет да просто. Жақындат варианттар бар, бір екінші вариант. Быйга башталат. Айтышқан. Бейонси. Баракелді. Барекелді. Надира эжекебиз быйга башталган Бейонсини таанып болсочу. Бул дагы быйга баштаган Бейонсинин эң жакшы подружкаларынан бири. Ох. Быйга башталат. Бул байк. Ой, бул адамды тураш өтө кыйын да. Бек Борбиев. Дароо элеби? Аны быйдан башталат деп едим. Ошол форматка жакын. Бақтияр Тоқтаров. Баракелді. Ой, мындай. Ошол форматка жакын эми 1-2 движениясын көргөзүп коюңуз да кыймыл Так, аракет. байкебиз. Болбогат. Бой. Кана? Монт туруп дөймө жерлери бар эле монтип. Омар Жанышев, кол чабуулар. Долбоорубузга келген конокторду сөз түрдө ойнотобуз. Ошол оюнга дагы сиз катышып кетмекчисиз. Деги эле биз айтып кетебиз, Салам Кыргызстан Түнкү шоу программасына ушул съемка учуруна келген теле көрүүчүлөрүбүз менен дагы биз аябай жакынбыз деп айтабыз. Сиздердин баарыңыздар дагы сөзтөдө чакырабыз. Биздин баракчыларды байкап туруңуздар. Съемкага чакырабыз дегенде ошол адрес боюнча келсеңиздер, сиздерди биз күтүп алабыз жана оюн зоктурууга дагы катыштырмакчыбыз. Азыр биздин көрөрмандарыбыздын арасынан биз сулуу эки кичинекей кыздарыбыз отурат. Ошол кыздан бирөөнү чакырабыз. Сюрприз катары өздөрү деле билбейт. Ошондуктан азыр сиздер кол чабыңыздар жаңырса, биз сиздерди сахнага чакырып, Индира менен чогуу сиздер таймашка катышасыздар. Төрдө отурган кыз сырткы курткаңызды чечип коюңуз. О, сиз келе коюңуз, сахнага чыгып бериңиз. Бул жактан биз сизди күтүп турабыз. Кол чабуулар жаңырсын. Келе коюңуз. Сиз менен таанышып эле, атыңыз, микрофонго сүйлөңүз. Айжамал. Айжамалга кол чабып койсоңуздар болот. Айжамал, айтып кетсеңиз, Салам Кыргызстанды ар дайым көрөсүзбү? Ооба. Анда биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым келип туруңуз, көрүп туруңуз. Индира, биз Айжамалды эмнеге чакырдык? Айжамал кичинекей сулуу кыз. Көбүнчө теле көрүүчүлөргө, күйөрмандарга, сиздин угуучуларыңызга дагы сиз кичинекей кыздай сез көрүнөсүз. Жана ырларыңыздагы кээ бир учурларда сөздөрү түшүнүксүз болуп кетет экен. Биз азыр сиздин өзүңүз канчалык деңгээлде кичинекей балдардын, кыздардын сөзүн түшүнө алат экенсизби? Текшергүбүз келип турат. Биз азыр сулуу кызыбызга бул кулактарга музыка тагабыз. Андан соң бир ырлар болот. Сиз өзүңүз кайсы сөздү угуп атсаңыз, ошондой эмне түшүнүп атсаңыз, ошондой эле ырдай бересиз. Макулбу? Анда эмесе, Айжамал, сиз даяр болсоңуз, шарттарын түшүндүрөт эле, музыканы угасыз, ыры угасыз.
ырлар бөтөн тилде, кыргыз тилде эмес. Эмнени угуп атсаңыз, ошондой эле ырдай бересиз. Ал эми сиз кайсы ырдырды аткан табышыңыз керек болот. Болду, жөп-жөнөкөй, Айжамал даяр. Күйөрмандарыбыз даяр болсо кол чабуулар жаңырсын. Биринчи ырды коебуз, сиз угуп эле микрофонго ырдай бериңиз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе? Ошолорду эле. Кол чабуулар жаңырсын. Кеттик. Sonunda koyayım, yok hoş Mama Maria, оригиналды коюп коелу. Баракелде, сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана Индира биринчи ырды таптыңыз. Припев болбосо таппайт болчуңуз, кайырмасы болбосо. Айжамал, сонун ырды айтып турбайсызбы? Аябай сонун. Эгерде сиздерге жаккан болсо кол чаап койсоңуздар болот. Улантабыз. Дагы бирди угалыбы? Бул ыр мындай башкача образда туруп угасыз. Жакшылап угуп туруңуз. Индира, кеттик. Микрофонду. Yes, go, bombers, smear, bombers, smith, Окушпайт абы? Таппайдасызбы? Сиз деле ырды утпайбы? Айжамал, окшоштур бери. Окшоштуруп көрбөйсүзбү? Кандай сунуштарыңыз бар? Ой, е деген жерде. Индира, е деген жерде бир табышмактын жобу бар. Балким азыр 1-0 кылалы, жанакысын таптыңыз, мунукусын таппай калдыңыз. Элиңиз анда оригиналдуу калы. Мен жакшы көргөн Сиз жакшы көргөн ырыңызды биз максатыбыздан билип алып, кичинекей кызга ырдатсак таппай койдуңуз. 1-0. Ал эми азыр Индира менен сиз тең болуп атасыз. Айжамал, сонун баары жакшы. Эч толкунданбаңыз. Катуу тууралуу ырдай бериңиз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе бул ыр бир аз дагы жеңилирээк, балким оорураак болот. Улантабыз. Swallow. Swallow. Smarsona. 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 Smarsam. Smarsam. Smarsno. Smarsno. Smarsona. Smarsona. Smarsno. Таппайтасызбы? Бул жана машинелер жөнүндө катышып калган. Жарыш жөнүндө кинодо. Соморно. Мама. Кайчыга келдиңиз? Сонун болду. Жакшы болду. Таппайтасызбы? Азыр 2-0 болуп калышы мүмкүн. Отурсаңыз сизди отжимание жасатабыз. ырда жакшаппы да. 2-1 кадырлы окшоштуу кадырлуу теле көрүүчүлөр. Эми бул ырды таппай калбайсыз. Анткени бул ырды сиз таба аласыз. Жакшылап угуп туруңуз. Сиз да даярсызбы, Жамал? Кеттик. Орусча, кыргызча деп айтылбайт да. Айжамал жакшылап айткан дегендер кол чаап койсоңуздар болот. Айжамалга окшоштур эч ким ырдай элек болчу. La música suena, la música suena, oh my light samba, oh my dam samba. La música, кол чаап жаңырсын кадырлуу теле көрүүчүлөр. Айжамал 2 болду. 2-2 эсеби менен сиз Айжамал экөөңүздөр тең алдыңыздар. Индира, сизди де чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айжамал, сизге дагы чоң рахмат.
Кол чабалар жаңырсын. Бул өзүнчө бир экзамен. Бирок эми сизде Ататүрк Алатау университетине экзаменсиз эле алган турбайбы? Бул экзамен ал жака эмес. Бул экзамен шоу чөйрөсүнө канчалык деңгээлде аяна даяр бекен, даяр эмес бекен чогуу текшеребиз. Азыр бул жакта экзаменди элестетиңиз, 4 суроо, эч оордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Келиңиз, тандаңыз жана баштаңыз. Кол чабалар жаңырсын. Эмне экен? Чупа-чупс менен ырдат. Чупа-чупс менен ырдайсыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр дагы кесиптештерге көргөзүп кетели. Бул жакта 5 чупа-чупс канчалык деңгээлде канчо сизге оозуңузга батат экен чогуу текшеребиз. Азыр бирден салып ырдай баштасаңыз болот. Көрсөтчү оозуңуз. Көбөйлүп атат. Бирден азыр ырдап баштайсыз. Анан мен сал деген сайын сала бересиз, макулбу? Кайсы ырдайм? Каалаган ырыңызды, эң жакшы көргөн ырыңызды ырдай берсеңиз болот. Чагылгандыр да бериңиз. Görüşkündü gözler teke kama Ekimiz uyanmış kalma Кабирди салыңыз, жакшыраак ырдаңыз, адушураак ырдаңыз. Кийинкиси. Эмне деп атасыз? Жакшыраак ырдабайсыз, бул түшүнбөй атам. Сөздөрү түшүнбөйт. Кабирди салабыз, батабы? 3 чупа-чупс болду. Батпай экен, анда бүтүрүп коюңуз 3 менен эле. Ырдаңыз. Ардактуу мугалимдер, жарайбы? Болобу, окшошту, анда кол чаап койсоңуздар болот. Биринчи суроо кетти. Салфетка бул жакта сизге жардам берет, салфетка менен. Чупа-чупстарды бере салып койсоңуз болот. Анан кетип жеп кетесиз кайра. Бул бүттү. Бул жакта лимондорубуз да чыгып калды. Азыр эмне болот экен чогуу текшересиз. Кийинкисин алыңыз аяна. Горилланы турап сахнаны айланды. Горилланы турап сахнаны айланды. Горилланы турап сахнаны айланыңыз дейт. Бул жактан бир айлансаңыз болот. Дем күч берип койсоңуздар болот, туугандар. Кол чабалар. Баштайлык. Аяна баштайлык. Биз көрбөй калбадыкпы? Жок, жакшы эле турап. Аяна Касымова. Жок, кечиресиздер. Горилла Касымова. Тосоңуздар. Окшошту. Канчалык деңгээлде окшошту жайып атат, Instagramдан комментарийди унутпаңыздар. Биз окуп атабыз, туугандар, анда эмес улантабыз. 2 тапшырма бүттү, үчүнчүсү. Лимбо. Лимбо, 3 этаптан турган лимбо. Биз сизге ленточкаларды даярдап койдук. Бул канчалык деңгээлде мыкты бич экениңизди текшеребиз. Азыр келиңиз Гүлжан эжекебиз менен Назирайым бул тараптан берирээк жылып туруп кармап турат. Биринчи мындай баштайбыз. Сиз бийлеп келип туруп, артынан лимон билесиз, артынан өтүп кетиш керек болот. Анда туфлимди чечип коюңчу. Чечип койсоңуз болот туфлиңизди. Андан соң ылдыйраак болуп, Өйдүрөк кылалы биринчи. Биринчи өйдүрөктөн баштайбыз. Лимбо! Аяна Касымова, раунд номер 1 кеттик. Жакшы. Бул деңгээлде жакшы эле өттүңүз. Аяна кайра бул тарапка өтүп алсаңыз болот. Анда эмесе ылдыйраак түшүрөлү, мондай кылып түшүрөлү. Кеттик. Ай, баракелде, жакшы. Аяна 3-чү раунд. Мен бул жактан страховка кылып турам. Андан соң баягыдан мен ары бери айтып жүрбөйлү. Кеттик. Ай, баракелде. Эми муну биз ар бирөөнө кыла бербейбиз, бирок Гүлжан эжекечи мондон дагы өтөт да. Постоянно өтөт. Мен көрөм, ушундайдан деле өткөзөт. Азыр сиз өткөрүңүзчү көрөлү. Буну финал деп, супер финал деп. Кеттик. Өттү, браво! Баракелде. Айна биз деген Гүлжан эжеке келгендечи, жанан мондай турбайбы? Деле монтеле аттай өтүп кетчү эле. Ошондой айтып коюп атпаймынбы? Деңизем 4-чү алды, 4-чү белгилүү эле болуп калды окшойт. Аябай гибкая экенсиң, Ой, айтмаңыз. 4-чүсү белгилүү эле болуп калды, эмне болгонун? Лимон жегичи ырда. Келиңиз, мен лимондорду сизге жакындатып алып берип турайын. Ар бирин бирден жеп, бир куплет ырдагыча муну жептип койсоңуз болот.
Сақтады өзің барған жалғыз. ошол элдин баары билген, баары уккан сиздериңизди кайра эле сүрөтүңдө ырдатабыз го дейм. Бирок биринчи ырдап баштаңыз, анткени эмоцияңыз керек болот бизге. Сақтадып өзің берген жалғыз сүрөт. Сақталу ошол Жеп. Лимонду алмаштасаңыз болот. жүрөт. Мен тиштериме өтүп кетет. Тегим тамаша. Oh, nege sen düştün eken. Gülümsürüp. Гүлжан эже көзү кыйналып кетти. Sen жасың мен шілігем алып. Nege sen. Çayına bak, oğlum salalım şu ozuna. Nege sen düştün eken. Ortadan nasıl? Ау, балды Балды окшойт, акырын ырдап берип коюңуз. Улай лимон жегиз келип контура өзүн. Gülümsürüp. Бара келди. Азыр эң сонун оюн болот. Азыр Санжар түшүндүрүп берет шарттары менен. Биз бул жакта биздин художникибиз өзгөчө жарыла турган бир буюм жазады. Бул буюмдун аты биз эми оюнчук бомба деп койсок болот. Азыр бул жактан биздин фитилибиз күйөт. Жигиттер эч ордугу жок. Биз азыр суроолорду бул жактан кагаздан бирден мен окуй берем. Кээ бир суроолор, кээ бир сөздөр айтып туруп бири-бирибизге ыргыта беребиз. Алмак салмак. Кимдин колунда калып калганда жарылып кетсе, ошол инсан утулат. Сүйлөштүкпү? Жөн эле мисалы үчүн айтып туруп, жооп берип туруп ыргытып ийесиз, жооп берип туруп ыргытып ийесиздер. Айтып туруп, айтып туруп. Бир суроо. Мен суроо берем. Туура эмес болуп калса, мен байкап турам. 4 туура эмес болсо, Байман анда прогибке чамай. Сүйлөштүкпү? Сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана күйөрмандар, сиздер даяр болсоңуздар, кол чабуулар жаңырсын. Тияктан баштаңыз. Анда эмесе, келиңиздер жигиттер, бул жакта көп эмелер, бирден тандайлы, эң алгач сиз тандаңыз. Окуп туруп мага бериңиз. Суу жаныбары. Суу жаныбары, жалаң сууда жашаган жаныбарлар, эстеңиздер, ойлонуңуздар. Анда эмесе, убакыт кетти. 1, 2, 3. Балык. Форель. Скат. Кит. Анаконда. Медуза. Фазан. Балык. Акула. Балык айтылган. Балык айтылды, Балыктын башка түрлөрү болот. Чебачки. Дельфин. Скат. Ой. Скат эки жолу Скат айтылды, скат айтылды. Эки жолу айтты. Ким? Морской конек дейт. Морской конек. Эмне? Эмне? Эмне болбойбу? Кой брат. Ой. Суу жаныбар. Суу жаныбар. Ой. Бул жаныбар. Жылан. Жылан? Суда бар жылан. Кит. Кит айтылган. Айтылды, айрак. Өткөт макул. Акула. Акула да айтылган. Бөлүндү, жарылды. Жарылды. Айнам бар отуруп эми. Мен жанында туруп турасыз. Кийинкини тандайлы. Баямандын айылында сууда жашаган койлор бар окшойт. Суу жаныбар десе кой дейт. Тандаңыз. Музыкалык аспаптар дейт. Музыкалык аспаптар. Мен биринчи баштап берейин. Келиңиз, аккордеон. Комуз. Гитара. Скрипка. Вот комуз. Барабан. Фортепиано. Гитара айтылган. Гитара айтылган. Сиз эмне пасвойский болду? Жок, утулсаңыз сиз дагы утуласыз да. Мейли мен утулдум да. Жок, акырына чейин эле коюңуз. Ойлодум өзүмө. Кыякта айтып койбодум аны. Сыбыз ошо могу. Кел анда мына сыбызгы. Жарылды. Кой деп кое бер. Комуз айтылган. Биринчи жарылды. Болду. Бадаш. Эжеки жарылар экен, убакыт бүтүн
Неме? Аккордеон кичинекейли бар эле го ошол. Барабан. Эмнелек? Мына эми жарылды. Эми жарылды. Гүлжан эжеке сиз утулдуңуз, жага чыктыңыз Эрлан жанына. Кандайчы аккордеон айтылды? Аккордеон кичинекейдек айтылды. Бул баяман айтты, аккордеон кичинекейдек деп турабы? Бар да. Сиз тандаңыз. Үчөңөр эле калдыңыз, алысыраак туруңуз. Сиз тияка, баяман сиз мол жерге туруңуз. Бул жака. Эрдан сиз бул жака туруңуз. Сөздү айт, бүткөндөн кийин ыргытпай, сүйлөштүкпү? Бүткөнгө чейин ыргытса болбойт. Тандаңыз. Баш кийим. Баш кийим. Жалаң баш кийимдер экен. Баш кийимдер. Баштаңыз. Калпак. Тумак. Шляпа. Эме? Кепка. Майкл Джексонун шапкасы бар го? Кепка. Шляпа. Кепка. Шляпа. Айтылды шляпа, айтылды. Тетек. Снэпбэк. Эме? Такы. Тата. Кепка. Кепка айтылган. Айтылды кепка. Айтылды. Айтылды. Мен айтпадым. Жолук. Эме маска. Жарылды. Маска дегичиле болбой, Гүлжан айым менен Эрлан жанына жата калдыңыз. Бум жарылып кетти. Баяман молодец. Нурсултан менен Баяман калды, алысыраак тургула бири-бириңерден. Келиңиз эми. Сиз тандаңыз. Сиз тандаңыз. 3, 4, 5. 5 го 4-үнчү. К'дан башталган сөздөр. К'дан башталган сөздөр. Канкей. Кыял. Кыял. Кыял эмес, К, экинчи А болуш керек. Так. Калпак. Казан. Кашык. Кашык. Кошелек. Кошелек. Жора, кошелек брат. Вай, кошелек болор. Баяманга кошелек эмес, кошелек болот. Ойнай бер. Калп. Я. Калп. Каспер. Ушунда ат бар брат. Ат бар дейт Каспер. Так. Халк. Халк? Халк эмес брат, ал. К брат. Халк, халк. Кыргызча сөз Халк эмес, Баяман калк деп. Камчы. Так. Айтып коелу. Айтпайсыз, утаймаш. Коньки. Мендер Баяман болуп коеюн. Камыр дейт, Баямандан камыр. Готов. Браво! Керемет тугандар, өзүңүздөр байкадыңыздар. Комчалар. Майкл шапкасы. Кошелек. Баяман утуп кетти. Адем тоонун эң акылдысы Баяман. Комчалар. Баракелде. Келиңиз Айпери, сахнага чыгып бериңиз. Биз эми сизди бийлетпей эле коелу, ырдатпай эле коелу дедик. Биз сизге болгон эле мындай тамашакөй кыз кээ бир суроого туура жооп берет, кээ бир суроого туура жооп бербей коет. Канчалык деңгээлде Айпери калп айтат, калп айтпайт, чогуу текшерүүгө келип турат. Калп детекторун даярдап койдук. Айпери отуруп Келиңиз, бул кетсеңиз. жака отургузабыз сизди. Wi-Fi менен кошулган системабыз. Келиңиз муну бармактарыңызга, манжаларыңызга киргизиңиз. Бул чындап эле иштейби? Чындап эле иштейт. Чындап эле иштейт. Чындап эле Сиздин калп сүйлөп атканыңызды чын сүйлөп атканыңызды айтып турат. Баягыныз иштейт. Мүмкүн мен үшүп атканда башкача болуп кетип турбайбы? Мүмкүн мунучу. Мынакей. Мындай отуруңуз, бул жака коесуз. Колду кыймылдаткан болбойт, эки жакта. Анда эмесе, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз баштадык калп детектору оюнун. Айпери көбү кызы титирип коркуп баштат. Коркпоңуз, суроолор жөп жөнөкөй. Азыр эң алгач биз системабыздын үнү менен тааныштырып өтөлү. Эгерде биздин суроого сиз туура жооп берсеңиз, калп айтпай, болгонун болгондой айтсаңыз, мындай үн чыгат. Эгерде жалган айтсаңыз, калп айтсаңыз, мындай үн чыгат. Баары түшүнүктүү. Эми оңой суроодон баштайлы. Даярсыздар? Телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Биринчи эле суроо. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Баракелде. Сизди көчөдө адамдар тааныйбы? Ооба. Туура жооп берип атасыз. Сизди көчөдө кетип баратканда адамдар адаштырса, жиниңиз келеби?
Жоқ. Жакшы. Сизге музыкалуу жана артта бийчилер менен иштегенде кыздар менен иштеген оңойбу? Бейчи қыздар мен. Ооба. Караңыздарчы туугандар. Бийчи кыздар менен иштеш оор экен демек. Ал эми бийчи балдар менен иштеген оңойбу деп сурап эле коелу. Жанатан бери кайненеңизге жакшы суроолорду берип койдуңуз. Кайненеңиз көрө болсо керек. Айпери, келиңиз, бул камерага карап жооп бересиз. Ырчылыктан тажадыңызбы? Жоқ. Тажаган жоқпын, алдап атат. Бул алдап атат, Сиз анда келиңиз, мен бир суроо берейин. Сиз үйдө бир кандайдыр бир казан аяк кагышып кетсе, биринчи сиз басыласызбы же күйөөңүз басылабы? Эми анчалык эле казан аяк кагылыш. Эми кичине кагылышканда. Кичине кагылып. Казан аяк басыласызбы же Токтоп каласыңар, кимиңер мындай ылдый болуп каласыңар? Кечирим сурайсыздар эң алгач. Экөөбүз тең тыл тыйып калабыз. Экөөңөр тең тил тыйып каласыңарбы? Алдайт. Калп экен. Ошондо Чын жооп бергенге аракет кылыңыз, кимиңер көбүрөөк көгөрөсүңөр? Көгөрөсүңөр. Ким барып кечирим сурайт? Ким биринчи кадамга аттанат? Мен. Караңыздарчы. Алдай берет экен. Бул системабыз Айпери, сиз алдап атат деп атасыз, бирок бул ого көрдүңүзбү? Мээге уланып турат. Эч калп айтпайт. Муну деген жогорку деңгээлдеги профессионалдар даярдаган. Улантабыз. Сиз жума сайын Салам Кыргызстан түнкү шоу программасын көрөсүзбү? Жок. Баракелде, мынакей Анда туура көрүп жооп жүрүңүз, бериңиз. Жума сайын, ар бир жума сайын эмес, үйдө болгон учурда көрүп калам. Үйдө болгон учурда көрүп калат экен, көрдүңүзбү? Калп экен. Интернеттен дагы көрүп жүрүңүз. Биз интернет баракчаларыбызда көп каналдарыбыз бар. Жума сайын көрбөй калган ошол дагы чыгып турат. Кийинки сурам. Үйдө анча мынча туура эмес кылып койгондо, сиздин кайненеңиз сизди тарбиялоо ниетинде урабы? Урабы дейт. Жок. Урат турбайбы, Урат турбайбы? Эмнеге эле арыктап кеткенде бакчы. Кайненең сени кичине берип турабы, мындай чымчылдан. Жогору жактан буйрук келди деп атпайбы? Бир эле буйрук эмес, ушу токмок менен чогуу келген окшойт окшойт. Улантабыз. Айпери, бизге сиздин бир курбу кызыңыз айтып калды. Айпери кичинекей кезинде ырчы эмес, мен сварщик болом дечи эле дейт. Бул чынбы? Сварщикпы? Ооба. Кандай профилде сварщик болгуңуз келчү эле? Профессионал. Дейт. Айпери, караокеде кыйкырып ырдайсызбы? Караокеде жок. Караокеде кыйкырып ырдай турбайсызбы? Кайсы ырларды ырдаган жакшы көрөсүз? Караокеде Алсу, зимний сон деген ырдаган жакшы көрөм. Мынакей туура жооптурга туура жооп берип атат, Албетте, өзүңүз байкагандай эле бул система бир гана туура жооп эмес, ниетине дагы байкап коет экен, туурабы? Улантабыз, анда эмесе Айпери, сиз айтсаңыз, калп айтасызбы? Калп айтасызбы? Ойлонуп жооп бериңиз, анткени бул калп детектору болуп атпайбы? Калп айтабы экен Айпери куби кызы? Эгерде адамдын көңүлүнө карай турган болсом, калп айтам. Айпери куби Калп кызы айтпайм ба? адамдын жок, Айпери, бул жакта мындай. Айпери куби кызы адамдын көңүлүнө карайбы? Көңүлүнө. Ошо адам көңүлүнө караган үчүн өзүмө кээде өзүмдүн көңүлүмдү унутуп калам мен. Караңыздарчы, көңүлгө да карабайт да. Калп эле душманым отурат могул жерде. Душманың эмес дейт анакей. Айпери, сизге душман көппү? Ооба. Караңыздарчы туугандар, Айперинин душманы деле жок экен, бирок душманым отурат дейт. Мунун баары даярдалган суроонун баары дагы сөзсүз түрдө тамаша. Айпери, сизге чоң рахмат. Бул кол чаалар жана музыка сиз үчүн жаңырат. Чоң рахмат билдиребиз. Элге жакшы маанай тартуулап бердиңиз деген толук ишеничтебиз. Келиңиз, бул жагыраак турабыз. Канчалык деңгээлде циркта
сиз айтып атпайсызбы, ооруса дагы, кыйналса дагы эмоцияны билгизбеш керек, анткени келген көрүүчүгө шоу керек, менин кыйынчылыгым кереги жок деп айттыңыз өзүңүз. Азыр канчалык деңгээлде ошол эмоцияны жарата алат экенсиз чогуу көргөзөбүз. Заманбап доордо баары бири-бирине смайликтерди жөнөтөт. Бизге дагы смайликтерди өрдөп койдук, сиз жүзүңүз менен смайликтерди турайсыз. Эч ордугу жок, болгону эле бирдей смайликтей болуп беришиңиз керек. Макул. Ортого туруп бериңиз, бул жакка карайсыз. Мен бирден смайликтерди сизге көргөзүп берем. Эң эле алгачкы жөнөкөй смайликтен баштайлы. Канчалык деңгээлде окшошуп атат, окшошпой атат? Көзүңүздү да окшош. Теле көрүүчүлөр айтат. Биринчи, чачыңызды бир аз кылып койсоңуз болот. Жакшы. Эми ушул эле смайликти Гүлжан эжеке кандай кат экен көрөлүчү. Кана. Сиз жөн эле окшошуп калып турбайсызбы? Жакшы. Кийинки смайл. Бул точно мен жөнүндө экен. Анткени мен көзүңүз кызыл. 3 саат уктайм, анан көзүм ушинтип кызарып. Ар дайым эле кызыл көзүңүз, э? Ар дайым эмес, эми болот. Светланага окшоштуралы кана. Окшошподу албетте эле теле көрүүчүлөр чечет. Бул кыйкырып аткан Светлана, кана. Жакшы. Бул эмне болуп аткан Светлана экен? Уйкусу келип атат. Чарчап аткан, Барондо 10 саат минип, андан соң 3 саат учуп. Барон ушинтип калат. Мен баронду мингенден кийин. Светлана чарчабайт, барон чарчап калат. Анда турап бериңиз. Жок, мындай го. Жакшы. Ал эми бул ким? Бул сиз го? Менби, анда мени турап бериңиз. Да. Биз сөзсүз түрдө стоп кадр кылып окшоштуруп токтотуп турабыз. Канчалык деңгээлде окшошуп атканын теле көрүүчүлөр чечет. Жакшы. Жана туулган күндөн кийин. Кандай бул? Эжекеники жакшы болуп атат. Кана. Камерага окшоштуруп көрсөңүз сиздики окшоп атканы. Кана бир көрүп алайын мен эле. Анткени бул туулган күндөн кийин точно ушундай болуп калабыз го, мындай болуп мына. Жана бул менен бүтүрөлү. Барондон кулап кеткенден кийинки ыйлап аткан же Кыргызстандын бийлигин көтөрүп атканда 20 миң американец кол чап атканда кубанып ыйлап жаткан Светлана. Негизи бирок меники мындай да. Сиз кандай ыйлайсыз? Башкача ыйлайсызбы? Желек жок. Желек кармап деп аткан учур болот. Дароо ошондой кылсаңыз. Браво! Керемет! Сиздер үчүн Светлана Аширова.